Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу окурмандар. Ушул Кудайдын куттуу күнүндө бүгүн сиздер менен жолугушуп, менин жүрөгүмдө жүргөн, сиздердин жүрөгүңүздөрдө жүргөн ойлорду айтышып, суроолорго жооп айтканга келип аткан мен үчүн абдан чоң кубаныч. Мен окурмандарымды ушунчалык жакшы көрөм. Окурмандар менен дайыма карым-катышта байланыштамын. Бүгүн бул жака келатканда дагы окурмандарым менен талкуулашып, бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз, менден эмне жөнүндө уккуңуздар келет деген суроо койдум. Албетте, мен өзүм лирик акын болгондон кийин менде көбүнчө поэзия жөнүндө, поэзиянын сырлары жөнүндө сурашат. Ошондуктан мен бүгүн колумдан келишинче акын болом деген, жазуучу болом деген талапкерлерге, өзүмдүн окурмандарыма, өзүмдүн убакыттын жетишинче, колумдун келишинче тажрыйбамдан бөлүшкөнгө аракет кылайын. Менин ар бир күнүм окурмандарымдын өзүмдүн суроолоруна каттар менен башталат да. Дайыма окуйм. Ошол эле убакта менин чыгармачылыгыма дем берип аткан, менин ырларымды жаздырып аткан, менин прозаларыма каармандарымды кошуп аткан, атүгүл алардын айрым окуяларын, сюжеттеринен мага идея берип аткан бул сиздерсиздер. Мен сиздерди ошондуктан жакшы көрөм. Анан көп учурда сиздер мага айтасыздар: сенин мына бул ырыңдан же болбосо мына бул каарманыңдан мен өзүмдү көрдүм деп айтасыздар. Бул мен үчүн абдан чоң кубаныч. Бул мен үчүн бакыт. Менимче ар бир чыгармачыл адам үчүн бул ушунчалык бактылуулук да. Анан ошол эле учурда мен да ошону сиздерге айтам. Жана да айтып кеттим, менин ар бир бир сабым болсо дагы, бир куплетим болсо дагы, ошонун баарынын шык берген, дем берген, образ берген сиздерсиздер. Анан жана кат жөнүндө сөз болуп калды. Мен азыр ошол кат жөнүндө бир ыр окуйн дагы, андан кийин сүйлөшөлүк. Сен жазыпсың: оюм сизге ак, таза. Кечириңиз, бирок суроом жакпаса. Талант, сүйүү, мансап, байлык бардыгы башыңызга жүк эмеспи башкача? А мен жанмын, артыгы жок башкадан, маянасы май диштерден ашпаган, ар бир кечте соңун окшоп жомоктун, аткан таңда кайрыланып башталам. Жаратканды, жакшы адамды сатпаган, сапатым бар сасыт койдон сактанам, садака сол, көрөнгөн бай, а бирок сандыгым жок, дүнүйө ороп сактаган. Кээде эргийм, кээде көзгө жаш алам, кээде улгаям, а кээде талдай жашарам. Бирок өмүр жаратканга аманат, мүнөт сайын бир кертимден азаям. Учурум көп, өзүм жакпаган, кантип анан жалган айтып мактанам, чынында өлгөн күндөрүм деп эсептейм, күндөрдө ошол эки сапыр жазбаган. Акын болуш оңойбу деп сурашат. Анан мен кантип акын болом? Мен акын болуш үчүн кайсыл окуу жайдан окушум керек деген дагы суроолор көп түшөт жаштардан. Анан албетте акын болосуңбу, акын болбойсуңбу, окуу, билим алуу, албетте жогорку окуу жайдан болбосо дагы өз алдыңча китептерден, жашоодон, коомдон, ата-эненин насыят сөздөрүнөн билим алуу бул өтө керек. Бул жан дүйнөң канчалык бай болсо, жашоо ошончолук сен үчүн кызыктуу, жолуң шыдыр болот. Жаш муундарга айтып жатам. Анан бирок акындык бул кесип эмес. Акын кылып тарбиялай турган окуу жай жок. Бул акындык өнөр. Башкача айтканда, бул жаралгандан, төрөлгөндөн сага кошо бүткөн, жараткандан келген жөндөм, шык, талант болуш керек. Анан бирок талант шык болуп туруп, мен таланттуумун деп эле аны жайына таштап койбой, аны багыш керек.
кантип агыш керек. Маселен, элестетип көрөлү. Гүл өстүрүш үчүн топурак даярдаш керек, туурабы? Анан аны идишин даярдаш керек. Анан гүлдү отургузуп, ага дайыма суу куюп туруш керек. Ошол сыяктуу эле, эгерде сенин көкүрөк көөдөнүңдө акындыктын үрөөнү болсо, аны кадимкидей ошол гүл сыяктуу багып, тегип, өстүрүп, сүйүш керек. Кантип? Мисалы, көп окуш керек. Акын болом десең, ырларды көбүрөөк окуш керек. Жакшы прозалык чыгармаларды окуш керек, драмалык чыгармаларды окуш керек. Ошондой эле кыргыздын жана да айтылып кетти, ар бир адамы, ар бир кыргыз акын, ар бир кыргыз куюлуштуруп сүйлөйт. Анан кыргыздын ар бир макалы, ар бир лакап сөзү бул өзүнчө бир турмуштук чоң философиялык поэзия. Ошолорго кулак төшөш керек да. Анан ошентип өзүңдүн көкүрөк көөдөнүңдөгү көрөнгөңдү, жанагы мен айткан үрөөндү өстүрүп алсаң, анда андан кийин сенде даяр багаж пайда болот. Же болбосо куржунуң, жан дүйнө сандыгың толгондон кийин, анан ошол жан дүйнөңдөгү көрөнгөңдү кыргыздын көркөм сөзү менен, көркөм сөздүн боектору менен журулуштуруп, турмуштан алып, теманы албетте, анан баардыгын бириктирип туруп, анан бир чыгарма жаратсаң болот, бир поэзия жаратсаң болот. Бир куплет болобу, мейли, 2 куплет болобу, бул ошол сенин көкүрөк көрөнгөң менен турмуштан алган сабактарың, ойлоруң, идеяларың, ошондой эле кыргыздын көөнөрбөс көркөм сөз өнөрүнөн алган боекторуң баардыгы биригип келип, ошол сен жараткан ишиңде жатыш керек. Ошол эле учурда поэзия деген эмне? Поэзия деген бул көркөм дүйнө, улуу дүйнө. Бул адабияттын ана башы поэзия. Себеби адабиятта эң алгач поэзия деген гана түшүнүк болгон. Андан кийин проза, драматургия кийин кенен жайылган деп айтылат. Поэзиянын өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, кара сөздөн айырмаланып, поэзия уйкаш болуш керек, анын муун ыргактары болуш керек, анын ичинде айтайын деген ою болуш керек. Ошондо гана поэзия, чыныгы поэзия деген өзүнүн атына жооп берет да. Анан эгерде булардын бирөө поэзиянын ичинде, жазган ырдын ичинде кемип калса, анда тузу кемип калган тамак сыяктуу болот. Анан жана да айттык, ар бир кыргыз сынчы, ар бир кыргыз акын, ар бир кыргыз ошол сөз менен жашаган, сөз баккан элбиз да. Анан поэзияны алдына коюп бергенден кийин дагы аны окуп жатканда элдин көзүн, элдин ыр сүйгөн табитин алдай албайсың да. Алар дароо сенин кетирген кемчилигиңди байкап коюшат. Мисалы, мындай мен өзүм практикаман алсам болот. Мен ыр жазып атканда кээде айрым жерлерди убакыт тар болуп калып, же болбосо жалкоолонуп коюп, бир жеринен кемчилик кетирип коюп, мейли эми, аны кийин оңдоп коермун деп, бирок азыр интернет аркылуу окурмандар менен байланышып калбадыкпы? Берип койсоң, дароо ошол жериңди көзүңө сайып көрсөтүшөт да окурмандар, жөнөкөй окурмандар. Мына бул жериңиз мындай болуп калган го деп. Анан ошондуктан калпыстык кетирбегенге көп учурда аракет кылыш керек, жүрөгүңдү угуш керек да. Анан качан акындык, акын деген атка татыктуу болуп, ошол даражага жетип калган кезде жүрөгүң өзү айтып турат. Ырыңдын кайсыл жеринде кандай кемчилик кетип атат, кайсыл жеринде тузу татыбай калды, жүрөгүң айтып турат, өзүңдүн ички туюмуң айтып турат. Ошол туюм менен иштеп каласың да. Анан ага чейин албетте акын болгонго чейин жаш калемдер, талапкерлер жанагындай суроолорду көп беришет. Мен кантип акын болом, мен кантип ыр жазам, эмнеге менин ырым сиздикине окшобой жатат деген сыяктуу суроолор көп болот. Албетте бул абдан жакшы суроолор, бул изденүүнүн бир түрү, изденүүнүн бир өзүнчө формасы деп эсептейм. Анан ошондуктан мен ар бир кайрылган окурманыма өзүмдүн колумдан келишинче жооп бергенге аракет кылып жүрөм. Ошондой эле менден сурашат, кара сөз жазуу оңойбу же поэзия, ыр жазуу оңойбу деген суроолор көп болот. Албетте ар биринин өзүнүн түйшүгү болот. Бирок албетте экөөнүн стили, экөөнүн түйшүгү
ар башкача да. Маселен поэзияны мен жазыш үчүн атайын убакыт тандабайм. Анда эгерде өзүңдү кыйнап, зордоп ыр жазсаң, анда жасалма поэзия пайда болуп калышы мүмкүн да. Уйкаштыгын билесиң, техникасын билесиң да, ошо күчкө салып эле жасалма поэзия ыр чыгып калышы мүмкүн. Бул өзүңдү кыйнап көп учурда, мисалы, ырчылар үчүн заказ жазган учурда ушундай болот да. Анан ыр негизи эргүү айттырбай келет. Мен аны дайыма тентек, эрке, элпек балага салыштырып коем. Анткени кээде жумушта чогулушту отурасыңбы, кээде үйдө казан аяк жууп атасыңбы, кээде уктап баратасыңбы, ал учурду ылгабайт дагы поэзиянын керемет саптары кытыгылап келип алышат. Анан баягы жан дүйнөңдү, көңүлүңдү удургатып, уктап баратсаң уйкуңдан тургузат. Анан казан аяк жууп атсаң, казан аягын калтырып коюп, анан ошол чыгармаңды жазганга аракет кыласың да. Мисалы, бул жөндө мен бир ырым бар. Ойлуу тартып кеттиң го дейт алганым. Апа неге күлбөйсүң дейт балдарым. Кыйпычыктап жооп таба албай калп эле, кайсалактап карайм ар жак бер жагым. Кечиргиле, бырчаланып жүрөгүм, эки ортодо өзүм дагы жүдөдүм, сүйүп калып силерден да башканы, ырды сүйүп азабым жеп жүрөмүн. Жүрөгүмдө жашайт ырдын үйү бар, жан дүйнөмдө сагыныч бар, сүйүү бар, таппай калып жакшырымды жоготтум, таарынды экен билбейм кайсыл күнү ал. Кечире алсаң, кечир мени түгөйүм. Бүгүн дагы ыр дүйнөмдө түнөйүн, таппасам да жолун тосуп ырлардын, таң атканча дербиш болуп жүрөйүн. Кечир кызым, бола албасам жакшы эне, апам мени жомогайтып бакты эле, куудураган колдору менен жапканнан, куурма чайы ушунчалык жакшы эле, эртең сөзсүз ошентемин мен дагы, бирок акын болом дебе сен дагы, бүгүн болсо кечиргиле балдарым, жакшы ыр жазып алайынчы жаңа. Мынакей ушундай учурлар көп болот. Анан көпчүлүк кыз балдарга айтарым, поэзияга ушундай эргүү менен келип, ушундай сүйүү менен келип, бирок турмушка чыккандан кийин акындык өнөрдү таштап, мен жөн эле аял болот экенмин, болушум керек экен, ушуну тандадым деген кыздар көп албетте, колдойм. Бирок эгерде поэзияга чындап сүйүүң болсо, анда үй бүлөнү дагы, поэзия чыгармачылыкты дагы экөөнү түйшүгүн эки ийниңе көтөрүп алып кеткенге да болот. Мисалы, бир колумда калем сабым, бир колумда казаным, жондо бала, жолдо түйшүк, көкүрөктө казалым деген ырым бар. Ушунун баарын көтөрүп, бардыгына чыдап, экөөнү тең сүйө алган кезде гана акын боло аласың деп талапкер-сиңдилериме айткым келет. Ал эми прозанын жөнүндө жана сөз болду, прозанын түйшүгү бир аз башкачараак. Анткени прозанын идеялары, анын эргүүлөрү капилет келбейт. Аны дайыма көкүрөгүңө көтөрүп, көдөнүңдү бышырып, даярдап, ойлонуп жүрүүгө туура келет дагы. Анан качан ошону жазууга даяр болгон кезде кагаз калемди колго алып, отуруп жазып баштайсың да. Мына ушундай айырмачылыгы бар. Поэзияга караганда прозанын эргүүсү бир аз салмактуураак болот. Албетте, биз дагы кайрадан жолугушабыз деп ойлойм. Мен бүгүн сиздерге айтып бере албай калган ойлорум көп калды. Кудай буйруса, дагы сүйлөшөбүз деп ойлойм. Мага дем бергениңиздерге, мага күч бергениңиздерге, мага поэзия, проза деге эле эргүү бергениңиздерге, кымбаттуу окурмандарым, сиздерге таазим этем. Бар болуңуздар.